Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев 5 февраль күнү Москва шаарында көз жумду. Жакындары анын жүрөгү токтоп калганын айтып жатат. Акаев бийликте турганда уулу кызы Бермет Акаева менен уулу Айдар Акаев депутаттык мандатка ээ болушкан. Кийин атасы бийликтен кеткенде үй бүлө Москва шаарына көчүп, Айдар ошол жакта ишкерлик менен алектенген. Спутник Кыргызстан Айдар Акаев тууралуу кызыктуу фактыларды сунуштайт. Анда Космос каналы сиздерге бул тууралуу айтып берет. Ленинградда төрөлгөн. Айдар Акаев 1976 жылы 20 февралда Ленинград шаарында төрөлгөн. Агизда ата-энеси аталган шаарда билим алып, иштеп жүргөн. Билими 1998 жылы АКШдагы Мэриленд университетинин менеджмент жана бизнес факультетин бүтүргөн. Андан кийин эмгек жолун Казкоммерцбанк компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгүндө баштаган. Назарбаевдин күйөө баласы болгон. 1998 жылдын 18 июлунда Казакстандын ошол кездеги президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алияга үйлөнгөн. Бирок 2001 жылы жубайлардын ажырашып кеткени белгилүү болгон. Бир нече себептер айтылган. Арасында жаштардын мүнөздөрүнүн туура келбей калышы жана Айдардын Казакстанда жашоого макул болбогону дагы бар. Экинчи жубайы Сайкал Чокубаева экөө 2 баланын ата-энеси. Ал актер Ашыр Чокубаевдин кызы. Турмушка чыкканча НБТ телеканалында алып баруучу болуп иштечү. Кызматтары: Айдар атасы бийликте турган убакта улуттук олимпиада комитетин жетектеген. Баса ал финанс министрлигинин кеңешчиси дагы болгон. Айдар ал кезде болгону 25 жашта болчу. Депутаттык мандаты 2005 жылы январда парламенттик шайлоого катышып, жогорку кеңештин депутаты болгон. Бирок 2005 жылдын март айында өлкөдө бийлик алмашып, экс-президенттин уулу катышкан шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кылмыш иштери 2005 жылы 24 мартта атасы бийликтен кеткенден кийин үй бүлө мүчөлөрүнө ар кандай беренелер менен айып коюлган. Айдар Акаевдин үстүнөн 4 кылмыш иши козголуп, келтирген зыяны $3 миллион бааланган. Анын күнөөсү дагы 11 иш боюнча аныкталган. Башкы прокуратура үй бүлө мүчөлөрүнүн кээсин камакка алуу чечимин чыгарса, Айдар Акаевге жана эжеси Берметтин мурдагы жолдошу Адил Тойгонбаевге, ошондой эле башка туугандарына эл аралык издөө жарыяланган. Бул маалыматты Спутник Кыргызстан агенттиги жазган.